Assalamu alaikum, ардактуу Ош Жарнама YouTube каналынын көрүүчүлөрү, жалпы эле мекендештер, кандайсыздар? Денсаулык иштериңиздер жакшыбы? Бүгүн биз сиздерге Ош Жарнаманын бул чыгарылышында Ош шаарынан анча алыс эмес жерде жайгашкан, тактап айтканда Башбулак айылынан сатыла турган, ремонту толук бүткөрүлө элек 4 бөлмөлүү жер үйдү тартып көргөзүп түшүндүрүп, бүт бардык маалыматын алып бермекчибиз. Анда назар салыңыздар. Мен сиздерге мына ушул сатыла турган жер үйгө баруу жолун түшүндүрүп берейин. Эгерде сиздер шаар тараптан келген болсоңуздар, баарыңыздар билген мына ушул Башбулак айылына кирип келесиздер. Кирип келгениңиздерде Башбулак айылынын жолдун сол тарабында мына ушул вулканизация жайгашкан. Өзү негизи Башбулак айылында бир эле вулканизация бар экен, жолдун сол тарабында жайгашкан. Андыктан сиздер мына ушул вулканизациянын жанындагы мына ушул көчөгө кирип, ичкериге түз бир 600 метр кирип барсаңыздар, жанагы сатыла турган жер үйдүн алдына барасыздар. Ал эми ушул эле жол менен дальше кете турган болсоңуздар, Чырчык, Күлчө, Алай тарапка карап кете аласыздар. Так, мынакей достор, мен жанагы көрсөткөн мына ушул көчө менен түз ичкериге болжол менен бир 600 метр түз кирип келесиздер. Бул жерде өзүнүн көчөсү бар. Көчө менен түз келип, мына ушул фундаменттен оң тарапка бурулуп, мына ушул көчө менен ичкериге кирип келсеңиздер, ушул эле көчөнүн сол тарабында сатыла турган мына ушул 4 бөлмөлүү толук бүткөрүлө элек жер үй жайгашкан. Азыр сиздерге мына ушул сатыла турган жер үйдү тартып, көргөзүп, түшүндүрүп, бүт бардык маалыматын алып бермекчибиз. Назар салыңыздар ушул жер үйдүн ээсинин жанында. Ассаламу алейкум ака. Алейкум ассалам. Денсаулык иштериңиз жакшыбы? Рахмат, Кудайга шүкүр. Жакшы келип алдым. Жакшы, рахмат. Үйүңүздөрдү сатыкка коюп турсуздар, ошондо сиздин үйүңүз мына ушул көчөнүн эле боюнда болуп калат экен да? Ооба. Бир чек, андан кийин сиздин үйүңүз, Ооба, экинчи үй болуп калат экен. Жакшы. Астынан кеткен да. Астынан кеткен да? Азыр ушул сиздин үйүңүздөн центральный жолго 600 метр экен, 600 метр тегерек. Жакшы. Үйүңүз 4 бөлмө экен, узун турасы канча болуп калат? 11.30-га 10.50. 11.30-га 10.50. 10.50 болуп калат. Салынганда канча болду? Быйыл 21 салынган да. 2 жыл болуптур да? Жакшы. Мынакей достор, көрүп атасыздар, 2 жыл болуптур салынганы. 4 бөлмөлүү жер үй, узун турасын айттык. Фундаменттери дагы бийик болгон, подвалы дагы бар экен. Азыр көргөзүп беребиз. Үй бышык кыш менен тургузулган. Камкыш. Кечиресиздер, камкыш менен тургузулган. Крышасы болсо шипр менен жабылып, суу түтүкчөлөрү бүт бардыгы орнотулган. Киреберишине өзүнчө бир дагы кичинекей навес дагы жасалган экен. Жакшы. 4 бөлмө экен, Холу менен 4 бөлмө. Холу менен 4 бөлмө экен. Бул жакта биз азыр кирип көрдүк. Холу дагы өзүнчө бир кеңир экен. Кысылбай кирет экенсиздер. Мынакей достор, бул жагы холл болуп калат. Эми өзүңүздөр кийин каалаганыңыздардай чөнтөгүңүздөргө, табитиңиздерге жараша каалагандай ремонт кылып жашай бересиздер. Оң тарапта бул ошондо санузел, Санузел. Киргениңизде деле бул жагы санузел болуп калат экен. Оң тарапта болсо бул спальня болуп калат экен. Кухня. Кухнябы? Асты пат. Кухня болуп калат экен бул. Айнек терезелер дагы эко коюлган. Жакшы. Бул ошондо күнгөй тарап болуп калат экен, Күн ушактан. Күн тийип, жылуу, жарык болуп, соң болуп көрүнөт экен. Бул жагында подвалы дагы бар экен. Подвалы узуну 1.80 дедиңиз, 1.82 аралыгы болсо керек. Бийиктиги 1.82 экен. Жакшы. Багындай киргенде эч кандай потолокко башы тийбейт экен. Бул жагы болсо конок бөлмөсү окшойт, Ооба, ошентип кой. Конок бөлмөсү экен. Эң негизгиси бул жерде жер үйдүн ээси дагы айнек терезелерин күнгөй тарапка койгон экен. Күн чыкканда эле сиздерге тийип, бөлмөңүздөр жарык болуп, соң болуп көрүнөт. Бул жагы дагы бир өзүнчө спальный, ата-энелердин уктоочу бөлмөсү. Бул жакта дагы 2 айнек терезе коюлган. Жакшы. Ар бир бөлмөнү уже ичтерин толтуруп коюпсуз, тегиздеп. Толтуруп, мына трамбовка болду да, эми стяжка кылсак, иласа отурду шагылдарчы. Үйдүн крышасы болсо карагай жыгаштары менен жабылган дедиңиз, Бар, мына таштама карагайлар. Бүт бардык жыгаштар карагай жыгаштар, Ооба, баары карагай. Карагай экен бүт бардыгы. Үйдүн крышасы болсо бул жагы ылай дагы басылган. Кийин эч кандай шамал, суу өтпөйт. Ушундай эске алыңыздар. Жакшы. Мынакей достор, биз азыр сиздерге толук ремонту бүткөрүлө элек 4 бөлмөлүү жер үйүн көргөзүп бердик. Азыр сырт тарапка чыгып, чек араларын дагы түшүндүрөбүз.
Документтери кандай анан ака? Бар, кызыл китеби бар. Кызыл китеби бар, а? Мына котелныйды көрсөт кой, от жага турган. Ушул жактан жага берет экен, а? Ушагынан чыгат, нары кухняга кирип кетет. Сразу дең, а? Ооба, мына жерге. Эшик болуп калыптыр өзү, а? Нары эшик кылып туруп. Жакшы. Котельный дагы кылып коюп турат, атайын кичинекей кылып. Жакшы эле расход кеттиби анан ака, бул үйдү тургузганы? Жакшы, аялай кетти, чыгаштар бит карагай. Барын карагай кылдык. Азыр бул үй мындай көрүнгөнү менен буга Семен- дагы ушунча расход кетет да. Ооба. Семент эле бүттү. Шагыл таш ончолук кошулбады. Цемент жакшы эле кетти, а? Жериңиздер дагы тегиз экен. Бул Тегиз. үйүңүздүн артында канча метр аралык бар? Бул жакта кагылган экен. Мына казык да, ошо казыктан эме алса 2,5 болуп калса керек. 2,5 метр экен. Болуп калса керек. Мынакей достор, үйдүн артында 2,5-3 метр аралык бар экен. Бул жерде чек аралары такталып, казыктар кагылган. Эми өзүңүздөр да кийин келгениңиздерде үй ээси сиздерге көргөзүп, толук маалымат берет. Эң негизгиси чек аралары такталган. Документ кимдин атында ага? Атамдын атында. Документинен проблема жок, а? Жок, Таза. таза. Азыркы учурда ошондой мектеп, бала бакча, мечит проблемаларын сиздерге айта кетейли. Бул жакты начар билгениңиздер дагы бар. Мектеп, бала бакча, мечит бүт бардыгы мына ушул Башбулак айылынын центринде, Ош-Алай трассасында жайгашкан. Болжол менен айтканда ушул үйдөн баштап мектеп, бала бакчага ашып кетсе бир 700-800 метр пешком бара аласыздар. 700-800 метр аралыкта жайгашкан. Суу свет маселеси кандай болуп калды ака? Ошону дагы бир. Неме сону азыр эми камба кылып атат, баягындай суу камба кылыпчы. Анан светтин акчасын берип койгонбуз. Анандай кошуналардай кылып столба менен өздөрү тарттырып келип алса болот да, көрүнбү? Кошуналар өздөрү акча чогултуп, өздөрүнө өздөрү столба кылып акчасын бергенбиз. берип койгонсуз? Бергенбиз. Ошо өзү тартып келип алса болот деми. Жакшы. Мынакей достор, свет бар экен, бул жакта көрүп атасыздар. Башка үйлөрдө столба бар экен. Свет боюнча маселе жаралбайт. Суу болсо, бул жакта сиздер 50 метр кассаңыздар таза суу чыгат. Башбулакты билесиздер. Же болбосо бул жерде башка коңшулары кудук жасайт экен дагы. Шаардан 1000 сом, 2000 сомго суу доставка кылдырып толтуруп алат экен дагы. Ошол сууну бир ай колдонот экен. Ушундай вариантты дагы карап көрсөңүздөр болот. Жакшы. Эми баасын айтың ака, баасын канча деп атасыз? Баасын 2 миллион деп атат сом. Сразу эле сомго айтат экенсиз, а? Ооба, сом. Кеми болобу анан? Эми жолун кылып беребиз. Жакын кылып айтып бердим да эми. Негизи жакшы эле коюпсуз, а? Ооба. Жакшы эле акча сарпталды негизичи. Азыр строй материалдар да кымбат, өзүңүздөр билесиздер. 2 миллион экен. Албетте эле дагы кыргызчылык кылып, ырымына жараша бир аз дагы чүрүп беребиз дейт, сүйлөшөбүз дейт. Вариант жолдору-чу ака? Шаарда квартирабыз бар десе. Жок, акча керек. Акча керек. Ошол себептен сатып атасыз, а? Ооба. Бул жакта азыр сиздер көрүп атасыздар, шагылдар, мына ушундай топурактар турат. Бул ушул жер үйдүн ээсине тиешелүү экен. Ушулар дагы сиздерге белек катары өткөрүлүп берилет экен. Ушуну дагы эске алыңыздар. Болуптур ака, онда ийгилик, жакшылап алыңыздар, а? Мынакей достор, биз сиздерге толук бүткөрлүк элек мына ушул 4 бөлмөлүү жер үйдү тартып көргөзүп, түшүндүрүп бүт бардык маалыматын алып бердик. Ичин көргөздүк, сыртын көргөздүк, видео обзор кылып бердик. Жери дагы тегиз экен. Суу свет маселесин дагы түшүндүрдүк. Мектеп, бала бакча, мечит проблемасы жок. Жакын эле бир 800 метр пешком жана центральный жолго чыгып барсаңыздар, ошол жакта бүт бардыгы жайгашкан. Андыктан кимиңиздер кызыккан болсоңуздар, бул жерге жер үй ээсинин номери камтылат. Ошол жакка чалып, сүйлөшүп, ушул жер үйгө дагы келип, көрүп, толук маалымат алып кетсеңиздер болот. Колдон чарбаңыздар. Анда эмесе, урматтуу көрүүчүлөр, мен бул чарылышты жыйынтыктайм. Баарыңыздарга ушундай жакшы үйлөр, жерлер насип эткен болсун. Сак саламатта калыңыздар. Көрүшкөнчө, жакшы туруңуздар.